Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү сатирик, акын жазуучу Рахман Разыковдун жаркын элесине арналган эскерүү концертин тартуулашат. 6 декабрь Бишкек шаары филармонияда. Кеченин меймандары Келдибек Ниязов, Жамбул Камчиев, Күмөндөр Абылов, Абдылдай Иманкулов, Борончу Кудайбергенов, Кубик Калыков, Нарымбек Молдобаев, Кубан Алимов, Жакут Сыдыков, Рыспек Жантүреев, Тынар Курбаналиев, Жеңиш Айтиев, Расул Маматкулов, Бактияр Токторов, Гүлжигит Сатыбеков, Самара Каримова, Гүлмайра Разыкова, Жоролор тобу, шакирттери 5-лик, 5 тапан, 5 айры, 5 авышка, 5 кемпир топтору. Башталышы саат 18:00-да. Сурап билүү телефону 0706 21 36 30. Концертибизде уланталы мен азыр алдыңыздарга мен ушул көз жарып дүйнөнү көргөндө ушул дүйнөгө алып келген атам менен апам болсо, мен ушул ыйык сахнага алып келип, ушул маданият тармагында ушул искусство жаатын алып келип, ушундай сыйкырдуу сахнага алып чыгып, ушунча деңгээлге жеткизип отурган менин чыгармачылыктагы атам дагы, апам дагы азыр ушул киши алдыңыздарда республикабыздын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучулар союзунун мүчөсү, менин агайым, устатым, Кодол сатирик бүгүнкү кеченин себепкери алдыңыздарда Рахман Разыков болчуңуздар келиңиздер. Тынар. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Болот, рахмат. Рахмат. Бирок Мирбек иниме чоң рахмат айтып коеюн. Ушул менин концертиме атайлап келип катышып берген үчүн кол чап койсоңор. Мына кол чабалар Мирбек Атабековго бар бол энем. Мен Мирбек айттым, Мирбек дедим, сен дагы 40 жылдыгын өткөзгөнүңдө мен сөзсүз катышам дедим. Ошондо мен 102 чыгып калат экенмин как разчы. Вели, маселе башкада. Мынабу силерге сунуштаган бүгүнкү менин чыгармаларым, алар ушул 3 саат программа камтылган, сунуш кылабыз. Мен бұл концертімді Қырғызстанда қойған жоқмын. Биринчи ушу жерге келіп, бір жағынан кемтік болып отқан, өксік болып, башқа жақты іштеп жүрген біздің жердештерімізге бір гүлдесті қатарында болсын, белек болсын, мұндай чоң залда чоғылы отырып, бір мұндай жақшы бір концертті көрсін деген ойменен, мына ушу жерге астыңыздарға келіп отырам. Силерден кейін, силер бата берсеңер, анан кейін Кыргызстанга барып өткөзөйүн дейм. Кандай дейсиңер? Рахмат. Мен бир жомок айткым келип атат силерге. Кыска жомок, атам айтып берген. Илгери бир мамлекетте бир хан болгон экен. Сәл тантыгыраак экен. Ар мамлекетке барганда ар кандай сөздөр сүйлөп коет экен да. Не? Илгери деп атам. Ал падыша башка мамлекетке барганда элдер коркуп отурат экен. Дагы бир баланы сүйлөп берет депчи. Ошол жерге бир күнү башка мамлекеттен кишилер келип калыптыр. Жанында вазир бар екен, акылдуу вазир. Урматтуу таксыр дептир. Сиз туура эмес сөздөрдү айтып коесуз. Ошон үчүн уруксат берсеңиз, бутуңузга жипти байлап туруп кармап отурайын дептир. Неге десе, сиз туура эмес сүйлөй турган болсоңуз, жипти тартып коем дептир. Унчукпай калыңыз, майлы дептир. Башка мамлекеттен кишилер келиптир, кабыл алып атат дейт, хан тактыда отурат экен. Башка жактан келгендер Аксакал, ушу биз келдик эле, сиздердин мамлекет кандай, жакшыбы? Десе жакшы.
Bu силердин мамлекетиңерде уйлар чоң-чоң чычабы дептир. Деген экен келгендер түшүнбөй калыптыр. Сен билесиң, билбейм. Сенчи мен ким карап отурат, кандай чыкканын ким билет? Вазир ордунан тура калып, урматтуу коноктор, таксыр падыша сурап атат. Силердин мамлекетте токчулукпу деп атат дептир. Десе, ойбой, кандай философиялык татал суроо. Биз буга түшүнбөй калыптырбыз. Урматтуу падыша, эгер мүмкүн болсо, кийинки суроону бериңиз, биз жооп берген аракет кылайлык. Деген экен дагы бир байлан айтса, жипти тартып коюптур азыр. Он чыкпай калса, сурай бериң таксыр, сурай бериң, биз жооп берген аракет кылабыз десе, менде мындай суроолор көп го, мына деп жипти тартып атпайбы деп коет дейт. Бул илгери да, илгери болгон экен да, ошондойчу. Азыркы бизге эч кандай тиешеси жок, бирок просто эле ошондой бир штат керекпи дейм деп жип тарта турганчы. Илгери ушу биздин кыргыздын өзгөчөлүгүнө кайтышыбыз керекпи дейм да. Өзгөчө бир башкача элбиз биз. Мен сахнада 40 жыл мына жүрөм. Бир топ досторум бар эле мени менен бирге жүргөн. Раматлык Манас Бердибеков деген досум бар эле, билесиздер. Арабызда жок калды. Өзгөчө бир кайталангыс куудул досум эле. Раматлык Жаныбек Алыкулов шорпо бар эле, билесиздер, жок болуп калды. Раматлык Дөөлөт Мадымаев деген иним бар эле, арабызда жок калды. Раматлык эмес Жамбул бар, бирок азыр жок берди ушу. Ушу Жамбул жөнүндө сүйлөсөм эле жакшы сүйлөй албайм да. Себеби дегенде бул мындай жакшы сүйлөй турган адам эмес да. Баягы өткөндө билесиздер, депутат мени камаш керек Рахманды. Мизам жок болсо жазам, акылымда жетет, мизамды да өткөзөм дебеди беле. Мискенбаев деген депутат. Ошондо Жамбыл интернетке кайрылуу жазыптыр. Жолдош Мискенбаев, сен эркексиңби, кимсиң? Рахманды качан каматасың? Сен эртерээк сөзүңө туруп каматпайсыңбы? Сен каматсаң, мен муну көргөнү түрмөгө концерт коюп барат элем деп жазыптыр. Ушундай бир бети жок да булчу. Анан кантип Жамбыл жөнүндө жакшы сөз сүйлөйм да, сүйлөй албайм туугандар, сүйлөй албайм. Эми Кудай Таала жаратканда ушундай пешенеге жазып коет экен. Мына ушул досторум мага окшоп 40 жылдык чыгармачылыгын өткөзбөй калышты, өткөзбөй кетишти. Жаткан жери жайлы болсун, өтө бир керемет балдар эле, сахнада өтө бир керемет бир күлкүлөр жараткан эле, аны силер эсиңиздерде бар. Мен аттарын айтып калгандан кийин бир эскерип кетким келип атат. Манас Раматлык ушундай бир башкача оригиналдуу бала эле, бир мындай уйкуну жакшы көрөт эле өзү. Эртең менен барсам үйүндө уктап аткан болот, түштөн кийин барсам уктап атат. Мына сен чарчабайсың уктай берип десем, чарчайм дос. Чарчаганда туруп, дем алып алып кайра уктайм дейт. Эч кимдин башына келбей турган сөздөр да. Жана молдо болуп ойногон бир интермедиябыз бар эле, телевидениеге тартылган, аны силер көргөнсүңөр. Ушул интермедияны тартып атканда биз бир бөтөлкө аракты алып чыгып, анан ошону ичип ойнойбуз. Дайыма суу куюп коет элек, ошол телевидение тартып аткан күнү эсибизден чыгып калыптыр да. Номер айтылып кеткенде Абдулда бирөөнүн колунда турган бүтүн аракты көтөрүп сахнага чыгып кетип калыптыр. Манас аны билбейт, мен да билбейм. Аркасынан чыксам, мынау аракты отурат да Абдулдача. Манас болсо бардыгын ичиш керек да жана аракты. Эми элестеткиле 2000 адамды каратып туруп, закускасы жок, бир бөтөлкө аракты ичиш керек да. Ичпей койсо интермедия токтоп калат. Раматлык келди, ушу аракы чейлик десем, чөнтөгүнөн пияласын алып, биз өзүбүздүн пиялага ичебиз деп келип берди. Мен аракты куюп бердим. Ушундай мурдун алып барганда эле билди да арак экенин. Бечара мени мынтип жалдырап карап туруп, жанагы аракты ичип берет да, чисти экен дейт. Андай реплика жок болчу. Эми баягы искусство требует жертвы дегендей, кыскасы арактын баарын ичип, анан намазга жыгылып уктап калып, ушундай интермедия болгон. Эми бул кээде сахнада ушундай бир кайталангыс нерселер болуп калат да, аны сиздер билбей каласыздар.
Мына ушундай досторум менен жүрүп 40 жыл өтүп кеттир. Мен мына аксакал болуп калыптырмын. Мен сахнада жүрө берип ушуну байкабай да калыптырмын. Быйыл мына 63 жаштамын, пайгамбар жашы деп коет. Ушунун 40 жылы ушул сахнада сиздерге кызмат кылып, ал туура болдубу, туура эмес болдубу, кандай иштерди жасадым, ал силер өзүңөр баа бересиңер. Мен ушу жолду насип кылган экен, басып келатам. Өткөндө рахмат. Өткөндө айылга барып бир жакшылык болуп калганын, аксакалдарга чай беребиз деп калдык. 5-6 ел аксакал келди да. Аксакалдарга на десем, эт тарткан бала айтат, Рахман ака, өзүңүз аксакалсыз го дейт. Мен ошондо билдим, илгери аксакалдар көп болчу да. Үйлөр батпай калат эле, 2-3 үйгө толуп кетет эле, колдоруна суу куюп, батасын алып чуркап жүрчүбүз. Неге аксакалдар аз дейм? Көрсө, илгери 50-дөн өткөндөн кийин эле аксакалдыкты моюнга алып, эми аксакал болдук, уят эми, мындай ал токтонойлу деп, ушундай көп көрүнчү экен. Азыр мен 63-кө чыгып алып, мынтип аксакал издеп жүрсөм, атамды эстеп, айылдагы аксакалдарды эстеп, төмөндөгү ырды жазгам. Аксакалдар айылыбыздын көркеле. Мактаганга таппай турам сөз деле. Ким экенин эстей албайм аттарын, элдин баары атасындай көрчү эле. Эртелге чыгып мечит тараптан, бирөө аксап, бирөө басып таякчан, 1000 жолуккан хадистерди талашчу жаш балдардай жаңы чыккан сабактан. Азыр айыл баштагыдан башкараак, биз өткөндү жашай албай кайталап, бата берер бир аксакал издейбиз, болуп калса жакшылык той салтанат. Тиштер түшүп, кара чачым агарып, жашым турат 70-ти таянып, мен өзүмдү аксакалмын дей албай, күндө жүрөм күзгүгө бир каранып. Рахмат. Мен көп жыл сатира жазып келдим. 50-ден өткөндөн кийин гана ырлар жаза баштадым. Азыр 3 китебим басылып чыккан. Ыр жазуу менин атамдан калган эле. Атам ыр жазган киши, агам, бир тууган агам китептери басылып чыккан, жазуучулар союзунун мүчөсү. Ана мен ушу агамдын ырларын окуп алып, ыр жазгандан коркуп жүрүп, 50-ден өткөндөн кийин гана ыр жазып баштадым. Мен атам эскерип мындай деген куплеттер жазгам. Ыр болуп менин акыл сурашканым, ыр жазып өтөт алтын убактарым. 50-дөн ашкан кезде сезип турам, эргиген жүрөгүмдө булак барын. Аңтарып жан дүйнөмдөн тапкандаймын, атамдын таштап кеткен мурастарын. Рахмат. Таланттарды таап сахнага алып чыгуу бул өзүнчө бир чоң түйшүк. Мына ушул Тынар баламды Бешлик деген группаны ачып сахнага алып келгенимде досторум айткан, булардан кудул чыкпайт деп. Чыкпайт балдардан деген. Бир жылдан кийин сахнада концерт коюп атышат. Эң чоң концерт Бешликтин биринчи концерттери. Анан Абдулда досума айттым, силер айтпадыңар беле, булардан кудул чыкпайт деп. Карачы кандай балдар чыгып атат. Десем Абдулда мынтип айткан. Билбейм, сен боктон конфет жасап коеруңду каяктан билейин депчи. Мен Тынарга айтып жүрөм, материалың эмнеден экенин эсиңен чыгарбай жүргүн. Балдар өсөт. Балдарды таап сахнага алып чыга билүү керек. Силердин ичиңерде өтө таланттуу балдар, кыздар бар. Өтө таланттуу. Мен Фейсбуктан окуп алып жазган ырларын бир жигиттин, Азамат деген жигит бар. Өтө таасирленип, өзүм издеп жүрүп таап, ошо бала менен жолугуп, көрсө, ал өзүмдүн эле районуман, Кара Суудан иним экен. Мен атайын сиздерге тааныштырайын деп бу жака алып келип койдум. Бир чыгармасын окутуп берейинби? Сиздердин балаңыздар, кол чаап койгула. Азамат Төкөров, кел Азамат.
Азамат, бияқа тұр микрофон қойды. Бұл эми чоң сахнаға чыкпаган, биринчи жолу чыгып атат Азамат. Презентация кылып коеюн. Bir жакшынакай мага өтө жаккан bir ыр бар экен, ошолорду окутайсың, а, Азамат? Мен бүгүн үшүп турам, көчөдөмүн. Орунтойм, күрсүлдөймүн, жөтөлөмүн. Бул күндү мага байлап берген эмес, бир күнү көкүрөктү көтөрөмүн. Билемин, азыр мага кыйын заман, ээлеген эси дартты тыйын заман. Эртеңдин таң атат жарыгыраак, жүрөктө үмүтүм бар кыйылбаган. Мен бүгүн төгүрөктү кезип кеттим. Үй жайдан от чыккандай безип кеттим. Манастын руху менде жүргөн менен өзүмдү бир бечара сезип кеттим. Жок, турмуштун бул өктөмүнө баш ийбейм. Баатыр кыргыз өчкөнүнө ишенбейм. Тике карап кадам шилтейм тарыхтын жаңачылчу көктөмүнө. Бирөөсү 10 жоокерге тең бидечү. Кыргыздар каптап кетчү, сел бидечү. Кыргыздын кылычынан коркчу дүйнө, күн келет, кыргыз туусу жел биречү. А бүгүн үшүп турам, көчөдөмүн. Өпкөдөн кагынгандай жөтөлөмүн. Бул күндөр өтүп кетет көрбөгөндөй, бир күнү көкүрөктү көтөрөмүн. Анткени мен Манастын урпагымын, бир күнү көкүрөктү көтөрөмүн. Рахмат. Азаматты көр. Рахмат. Сизге да рахмат. Рахмат. Азамат. Бул ырлар бекеринен жазылбады. Бул ушу жакта жүргөн кыйынчылыкты, ош кыйышты жүрөгү менен сезип, анан бул ыр болуп жазылып атат. Жөн эле адам ыр жаза бербейт, мен билем да. Ошон үчүн бул баланы атайын программага кошуп койдум. Сиздер көрүп жүргүлө, таанып жүргүлө, келечекте кийин чоң бир акын чыгат болуш керек. Аракет кылса, үйрөнсө дегендей. Аны мен эми бүгүн мен жазган сатираларды балдарым ойнойт. Мен көбүрөөк ушул силерге ырларымды окуйын деп атам. Бүгүн бул менин концертим болгон үчүн силер мага уруксат бересиңер деп ойлойм. Жана түштөгү концертте бир кызык иш болду. Түштөгү концертте бир кыз келип мага гүл берип, анан бир кагазды колума карматып койду. Алып окусам, Сабайда мени менен окуган классташ кызым бар эле, Өмүркан деген. Мен ал кызды сүйүп калып, ошого үйлөнөм деп аябай чоң тополоң болгон. Илгери, 10 класс бүткөндө. Ошол кыздын кызы экен. Анан сиз апамарда бырда жазган элеңиз, мен билгендим дейт. Ооба десем, апам залда отурат, ошо ырыңызды да бербейсизби деди. Элестеткиле. Экөөбүз тең 63-кө чыкканбыз. Апасы жанында отурат, мен сахнада турам. Москвадан келип жолугабыз деп ким ойлоп тур ошондон бери? Бизди турмуш ушундай кылып койду да, биз ушундай кылып чачырап кеттик. Кыргыздар жоголуп кете турган мамлекеттердин катарына кирип калды деп айтышты да. Мен айтам, кантип биз жоголуп кетебиз? Бизди 30 жылга жакын поезд менен жүктөп алып кетип түгөтө албай атат. Самолет менен кетип атабыз, түгөбөйбүз. Машина менен тынбай кетип, вообще түгөбөй койдук го, кантип жоголобуз бизчи. Биздин канча экенибизди эч ким билбейт. Биз жаман көппүз да бизчи. Өзүбүз да билбейбиз, президентибиз да билбейт экен. Өткөндө Россиянын президенти барганда сурап турду, кыргыздар силер канчасыңар? 6 миллион. Туура эмес. Биз да санап атабыз, силер көпсүңөр дептир. Көрсө, силер бияктан депорт болуп барып, башка паспорт алып, дагы депорт болуп барып, Таятаңардын фамилиясын алып кайтып келип, барып келе берип, 12 миллион болуп калбыз азыр. Ооба. Эч ким билбейт. Биз ушундай бир кызыктай элбиз да. Өзүбүз да билбейбиз эмне экенин. Дүйнөнүн эли, билесиңер, өткөндө интернетте бир кызык иш болду.
5-6 көкірегіне жазды үйліп алып, бір өкіметтің астында тұрады. Ангелше жазып екен, о, которсоқ мында екен. Сен мен içimдегі қырғызды ойғытпоғын деп жазып алды. Біздің атыбыз менен президенттерді қорқытып атышаты. Біз мұнандай ел болып қалдық та, бай. Чын еле біз өзіміз білбей табас, өзіміздің кім екенімізді. Мен айтам да, бізде қарызыңар бар 5 миллиард. Не болып тұр қарызы болса? Еш нәрсе емес. 5 миллиард қарыз біз қарыз деп есептебейміз. Тура, не болып тұр 5 миллиард болса? Ерунда. Біз егемен мемлекет біз деп есептейміз өзімізді. Мен таңғаламды, 5 миллиард қарызымыз тұрса, біз қантып егемен мемлекет боламыз. Қошынаңдан $5,000 қарызың болса, ешікті ақырын жауап, ақырын ашып кіресің. Үйде ырдатпайсың балдарың, үйіңді жауап, отырың, қошына кеп қалады азып яқал. Ырдасаң әле қошынан келеді, үйің жиып қалдырға, пұлды беріп қойбайсың мұ депші. Біз 5 миллиард қарызбыз, анан біз егеменбіз. Мен егемендүүлүктүн 2 саптары деген төмөндөгүдөй жазганмын. Егеменді жолду бастык, багытсыз. Кайрчыдай жашай албай кайрысыз. Тезек терип күн өткөзүп келебиз. Кейде газ жок, кейде калып жарыксыз. Егемендик эл тамырын балталап, ырыскыны ынтымакты талкалап, эркин элдин эшиктерин тебелеп, чет элдиктер басып жүрөт чалкалап. Егеменді өлкө болдук тай-тайган. Акыл айткан кеңешчилер аргайдан, океандын ар жагынан ноктолоп, кыргыздарды кыңк эттирбей башкарган. Егеменді өлкө болдук суранган, айыкпаган жердешчилик ылаңдан, өйдүк сөйдүк, жаш баладай тамтырап, ажоо сүйлөп атпай кыргыз уялган, егеменді өлкөбүз биз суранган. Рахмат. Тура сүйлөп туғаныңа жақпайсың дейді. Мен тураны айтып келіп, бийликке жақпай келем. Дайыма жақпай келем. Азыр мына мен мақұл емесмін деп отасым бар ғой, мен вообще ешқашан мақұл болған емесмін. Мен илгертеден эле мақұл емесмін. Себеби сынды бирөө айтып туруш керек. Биз айтпасак ким айтат анычы? Бүгүн ошол Кыргызстанда коюлган ар бир ай сайын концерт коюп келем. Дайыма елдер толтыра келіп көріп тұрышат. Мұның себеби чындықты ұққаны келеді. Уш жерден чындықты чырқыратып, сахнадан балдар сатира менен ойнап атышат. Мен кеше бүгін уш жерде отырып мындай деп ойлап қалдым. Мындай концерттерди ушу bir ай сайын болса дагы bir 2 айда bir жолу ушу залда сиздер менен өткөзүп турсам. Күнделе ресторандарда жүрө бербей, кафелерде жүрө бербей, bir ayına bir 2 жолу жок дегенде уш жерде чогулуп отуруп bir мындай тамаша көрсөңөр кандай болот? Болобу? Келгиле, мына ушундай кылайлык. Кичине bir биз да bir маданияттын башка bir сересинде мындай жылайлык деп ойлоп атам. Концерттин атын коюп коюн деп атам, силерге белгилүү болсун. Ар бир айдын мантысы деп койсом болобу? Эми ар бир айдын алысы десем болбойт, ушу багы тамакка жакыныраак болот да ошондочу. Жарым полу ресторан, полу мындай дегенде болуп калат, ошондо болобу? Сатира түгөнбөйт. Сатира түгөнбөйт, эч качан түгөнбөйт. Аны дайыма жазып алып келип койгонго болот. Биздин жашоо өзү тамаша болуп калды. Илгери мен сатираны жазгандан кыйналып элем. Азыр кыйналбайм. Азыр мен парламентти жарым саат карап отурсам, битте концерт таптаяр. Менин башыма келбеген идеяларды биздин депутаттар айтат. Каныбек Иманали бір жазы го депутаттардын атына, мигранттар карыноо деп. Мен айтып атам, бір жазганды мага кой, сен закон жазып атам, закон. Мизам жаз, мына балдарды алып кете турган мизамды. Бö худул акын болуп алышты жерде отуруп алыпчы. Анан мен бирдеме жазып койсом, Тарнышат Рахманга 120 кой дедиң бизди депчи. Өзү 120 деген мындай bir жаман сан болуп калды дейм да. Өткөндө bir жыл болуп калды, Аксыда чагылган түшүп 120 кой өлдү. Мен таң калдым, тоо дедим. Неге 119 эмес? По-моему, бул чагылган башка жака направить этилсе керек, анан бул адашып кетип ошого түшүп калганбы дейм да ошону. Билбейм, неге ондой экенин билбейм. Кытайдан bir жолу чыгып келатсам, Кытайдан, Эркаштан чек арадан Кыргызстан жака өтсөм,
2 чоң КамАЗда ешектер жүктөлүп туруптур. Кытайга кирген экен, документи туура эмес болуп, кайта чыгарылды дейт. О, канча ешек десем 120 дейт да. Түшүнөлөбү десем, түшүнөлө дейт. Эртеңанан мен айтып чыксам, Рахман акем бизде ешек деп атат дебесин, документтин көрсө, десем точно 120 ешек. Ошон үчүн парламентте көптүк кылып атабы дейм да, 120чы. Өзү 60тасы эле жетет бизгечи. Бекер эле отурат, аерде отурган, биз оны бекер эле багып атабызбы дейм. Келгиздер, анан мен ушундай бир нерселерди көрүп калам. Мына Чыгышке деген концертти койгонумда журналист келип сурап атат. Рахман ака, концерттин атын Чыгышке деп коюсуң. Мен койгон жокмун дедим. Мен койгон жокмун. Премьер-министр коюп берди. Кийинки концертиңиздин аты эмне болот деди. Мен каяктан билем, ол эмне деп сүйлөшүн дедим. Бир белени айтат, ана мен коюп коем. Ошон үчүн мага азыр жеңил болуп калды да. Ушу бардык жашоодогу нерселерди жазып алып чыкканга аракет кылам. Бүгүн дагы ошондой программалар силерге сунуштайбыз, көрүңүздөр. 2 миллиард доллар акчаны иштеп силер саласыңар да жылда. 2 миллиард доллар инвестиция. Бүгүн президентти баш кылып, өкмөттү жамбаш кылып, парламентти төш кылып багып аткан силерсиздер. Биз 2 миллиардка той кылып атабыз азыр. Той, эң кымбат тойлорду мына биз өткөзүп атабыз. Ошко бир чет мамлекеттик туристтер барып, Сулайман тоосун көрүп, таң калып, карап турса, бияктан 32 Lexus менен астында мотоциклдер менен ЗАГС келип калыптыр. Туристтер ойлоптур, президент келип атат экен депчи. Бардыгы катар туруп алып, шляпасын алып, өтүп кеткенден кийин бирөөсү айтат дейт, ой, 5 миллиард карызы бар мамлекеттин президентин, кара, канча машина менен жүрөт. Биздин мамлекеттин бир тиын карызы жок, бирок биз бир эле машина менен жүрөт президентибиз. Деп атса, муяктан дагы бир 26 Мерседес менен дагы ЗАГС келип калыптыр. Буларда нечта президент бар, өзү бүтөт мамлекетте дейт. Тойду токтотуш керек. Тойду. Туугандар, мен президентке мындай совет айтат элем да. 5 жылга тойго моратория киргизиш керек. Болду. Кыргызстан байып жатып калат дейм. 10 миллиард акча чогултабыз ошондочу. Туурабы? Эч мени укпайт да, мен жаман туура советтерди айтам да. Же советни кылып алышпайт эч кимисе. Уялат да, куудулду советни кылып алып турган, карачы дейт, ошондон көрө кой, Рахманды укпайла коелу дейт. Мейли, бирок мен айта берем. Мен бирдемен айтайын, жана бирөөмүндө кат жазып тур. Сиз кимди колдоп жүрөсүз, башка кыласыз. Туугандар, мен дайыма элдин атынан гана, элдин оюн, элдин мүдөөсүн бийликке айтып жүргөн кишимин. Ошон үчүн мен дайыма элди колдоп келем. Мен силердин гана колуңардагы курал боломун, бийликке айтыла турган. Рахмат. Саясатчылардан жаман нерсе жукту бизге. Жукту. Куудулдарга жукту. Себеби дегенде Абдулда досум келбей калганында мен ошентип ойлоп калдым да. Вообще Абдуллага ишенген жок элем. Жеге шайлоодо ham бабамды кидат этип кетти го. Бирок мени кидат кылбайт деп ойлодум эле да, бети жок. Баары бир ошондой кылат окшойт да, ошондой болуп калды. Ал мага кече билет алып атканда мындай деген, мен эртеге барып алып мынтип айтам дейт. Не дейсиң десем, Рахман, буяктан эмне кылып жүрөсүң? Жүрөм, концерт коюп атам. Чыгармачылык кече өткөзүп атам десем, жанагы Тынар деген келесоң дейт. Мага телефон менен Москвада Рахмандын 40-ын өткөзүп атышат экен деп айтты деп айтам дейт. Эми илгери аякта Исхак Разаков калган, эми Рахман Разыков ошакта калат экен деп ойлодум дейт. Эми тамаша үчүн ар кандай нерселер сахнада айтылат, туугандар. Бүгүн ошондой күлкү менен силерди убактыңарды бөлүшөйлүк. Мына залды атайлап чоңураак убакыт алып алганбыз. Мен айттым, кыргыздар узара концерт көрбөсө ынабайт. Биз 1,5 саатка ынабайбыз. Бизге минимум 3 саат болуш керек, туурабы? Ансыз болсо болбойт. Ошон үчүн 3 саат чыдап бересиздер. Анда келиңиздер, кезекти балдарымды берейин.
күлкү сапарын улай берсин. Бардыңарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиремин. Ушу менин анча-мынча чыгармачылыгымды окуп, ошону сыйлап, ошого таазым кылып келгендерге, анча-мынча келбей калган арыздарым үчүн мен сиздерден алар үчүн кечирим сураймын. Бирок күлкү бул бүтпөгөн сапарын улай берет. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү сатирик, акын жазуучу Рахман Разыковдун жаркын элесине арналган эскерүү концертин тартуулашат. 6 декабрь Бишкек шаары филармонияда. Кеченин меймандары Элдибек Ниязов, Жамбул Камчиев, Күмөндөр Абылов, Абдылдай Иманкулов, Борончу Кудайбергенов, Кубик Калыков, Нарымбек Молдобаев, Кубан Алимов, Жакут Сыдыков, Рыспек Жантүреев, Тынар Курбаналиев, Жеңиш Айтиев, Расул Маматкулов, Бактияр Токторов, Гүлжигит Сатыбеков, Самара Каримова, Гүлмайрам Разыкова, Жоролор тобу, шагирттери 5 5 тапан, 5 айры, 5 авышка, 5 кемпир топтору. Башталышы саат 18:00. Сурап билүү телефону 0706 21 36 30.